Манас эпосунда аттардын мүнөздөмөлөрү өтө көп. Ар бир аттын өзүнө гана таандык жекече касиети, башкалардан өзгөчөлөнгөн артыкчылыгы белгиленип, аларга дайыма өздөрүнчө туруктуу мүнөздөмөлөр берилет. Эпостогу эпикалык аттарга берилген сыпаттама да өзүнчө типтүү учурларда туруктуу мүнөздөмөлөр аркылуу сүрөттөлүп отургандыгын көрөбүз. Биз буга мисал катары ар башка мезгилде жана ар башка айтуучулардан жазылган материалдардан далилдерди келтирип көрөлү. Мисалы, Чохон Валиханов жазып алган текстте Калмактын баатыры Нескара Кошойго мааникер жөнүндө мындайча айтат. Карып-чысын байланып, калдай минер ат экен. Белдемчисин байланып, бежин минер ат экен. Алтын күмүш артаарга, Эсен ханга тартаарга, эптүү күлүк мал экен. Кошой Манаска келип, Нескара мааникерди сурап жатканын айтат. Мааникердей күлүк аттарды Эсен минер ат деди. Ушул эле Көкөтөйдүн ашындагы туруктуу учур Сагынбай Орозбаковдун вариантында мындайча айтылат. Мында мааникенди бергин деп Коңурбай бок мурунду коркутат. Белдемчисин байланып, 5 калааны айланып, бежин минер мал экен, карыпчысын байланып, кара шаар айланып, калдайлар минер ат экен. Эми келген жазында Эсен хандын алдына, эркечтей мойнун койтуп, тартуу барар мал экен. Ал эми Саякбай Каралаевдин вариантында ушул эле учурду төмөндөгүдөй мүнөздөйт. Берендер минип белсенип, бежин жүрөр мал экен. Алтын күмүш артууга, Эсен ханга тартууга эптүү күлүк мааникер. Белгилүү манасчы Тыныбектин уулу Актандын жазылган материалында да мааникенге берилген сыпаттама жогорудагыдай эле туруктуу учурда ушундай эле сыпаттамалар менен мүнөздөлөт. Мында Нескара Коңурбайга төмөнкүчө айтат. Кара үпчүсүн салынып, калдай минер мал экен. Белдемчисин салынып, бежин минер мал экен. Атыңды бер деп айтсаңыз, жетелеп барып, бежинге Эсен ханга тартсаңыз деп. Мында 4 манасчыдан жазылган тексттерде Көкөтөйдүн ашындагы калмак кытайлар мааникерди мактап, аны алууга аракет кылган учур бирдей шартта, бирдей туруктуу формулалар менен мүнөздөмө берилгендиги көрүнүп турат. Демек, Манас эпосунун традициялык негизги айтуучулардын биринен экинчиси өздөштүрүүсү аркылуу өткөрүлүп, традициялык учурларды жана туруктуу эпикалык формулаларды көңүлдөрүнө сактап, аны ошондой абалда аткарууга аракет жасалгандыгы жогорудагы фактылардан ачык байкалып жатат. Албетте, айтуучулардын импровизациясында ал туруктуу учурлар сөзмө-сөз же сапма-сап кайталанбастан өзүнчө варианттар түрүндө айтылгандыгын көрөбүз. Манас эпосунда эпикалык каармандардын минген аттарынын образдары бардык жагынан кеңири сыпатталат. Негизинен аттардын күлүктүгү, чалыкпастыгы сыяктуу белгилери көбүрөөк эске алынат. Мисалы, Саякбай Каралаевдин вариантында мааникердин мүнөздөмөсү төмөндөгүдөй берилет. Араандай оозу ачылды, бүрүшүп турган туягы чоң табактай жазылды. Кан аралаш ак көбүк омур оого чачылды. Булутту көктүн астынан буралган шиберүсүнөн буркурап алып уч деме.